Адам кайсы бир учурда өзүнө өзү чоочун болуп калышы мүмкүн. Өзүнүн деми, өзүнүн күзгүдөгү жүзү, балким өзүнүн жүрөгү да чоочун болуп калышы мүмкүн экен. Күзгүдөн өзүмдү тиктеп турдум. Тааныбадым. Мен киммин? Нурлар өчкөн, улгайып калган эркек киши күзгүдөн тиктеп турду. Мен болгону 40 гана жаштамын. Илимий даражам бар. Профессормун. Илимий жолум башталганда устатым мага сеникиндей эме Кыргызстанда аз. Балким жок. Акылың менен жөндөмүңдү колдон деген. А мен колдондумбу? Илимий даражамдын сөөгү сөпөт болду. Даражам, эркектик намысым, акылым, акчам эч бир роль ойнобой калган учурда туш келдим. Мен жок болуп бара жаттым. Мен өлүп бара жаттым. Мен муунуп бара жаттым. Мен элден кача турган болдум. Айланамдагылардын көзүнчө да, көзүм ары болгондо да, байкуш. Акылы болсо ушуну көрөт беле. Шорду деген кептерди окчолдум. Эмне дейм? Укмаксанга салып тем болом. Инсандарга акыл менен адилеттиктин, жүрөктүн сулуулугу менен жүздүн сулуулугун далилдеп бергенге билимим да, акылым да жетпеди окшойт. Баары сенден башталды. Каргыш алган күн алдымдан чыкпаганда азгырыктуу, кумарлуу көздөрүң менен тешеттиктеп өтпөгөнүңдө мунун баары болмок эмес. Илимий докладымды окуп кетип бара жатсам, кафедрадан чыгып бара жатып, дал өзүңө туш болдум. Агай, саламатсызбы? Кандайсыз, агай? Салам бергендердин арасында сен да бар экенсиң. Көзүмө дароо илинди. Чындыгында сен 100 кыз бара жатса да арасына көзгө илине турган сулуу элең. Сени билүү үчүн аракет кыла баштадым. Маалымат чогулта баштадым. 20 жашта экенсиң. Атың өзгөчө экен. Асел. Ильяс жана Асел. Асел деген ысым акылымдын бир бурчунда тура берди. Бир көрүп ашык болдум деп айта албайм. Бирок мени өзүнө тарткан, көңүл бурдурган бир нерсең бар эле. Илимий иштеримди жазып жатсам деле, чай ичип жатсам деле, апамдын үйүнө барсам деле, оюмда кылт деп туруп калдым. Ильяс, кагылайын. Сен эмне болуп калгансың? Жок апа, баары жакшы. Селт этип кеттим. Сен канчага минтип бойдок жүрөсүң? Жашың 38ге келип калды. Илим деп жүрүп тас болдуң балам. Өзүңө тең колукту караштырып жүрөбүз. Макул десең жеңелериң. Апа, коюңузчу. 40ка чыгып калып, эми жеңелерим издетмек беле. Негизи мен бойдок боюнча эле өтсөмбү деп жүрөм, дедим тамашалай. Ок, антип айтпа балам. Жалгыздык Кудайга гана жарашат. Апа, мага кандай аял түтмөк эле. Эмнеге? 4 тарабың түгөл, бизнесиң бар, профессорсуң, кызматың сонун, мүнөзүң жакшы. Апа, Джеймс Бонд эмесмин да. Кыздар мендейлерди карабайт. Чыныңды айтчы. Эч кимиң жокпу? Муруншыр эле жок дечү жаным. Бул жолу эмнегедир бир саамга бойтала түштүм. Апа, бири бар экен. Апамдын көңүлү жайлана түштү. Жашым өтүп бараткандыктан апам албасты болсо деле алчы дегенге өткөн эле. Кудайга шүгүр, менден кийин инилерим бала чакалуу, ошолорго алаксыйт. Бирок эне
ар бир баласын ойлонот эмеспи? Менин бойдокчулугум апам үчүн чоң маселе болчу. Жалгыздык тескерисинче мен үчүн ишенимдүү калкан эле. Эч бир адамга муктаж эмес элем. Бирөө сага аба суудай керек болуп калгандан сактасын. Чакан унаамды, шаардын чогортосунда жайгашкан батиримди жакшы көрөм. Илимде дагы кыла турган кызматтарым бар. Академик Ильяс Абылович боло турган күнүмдө алыс эмес. Кыздар менен көңүл ачууга болот. Бирок байлануу эмне кереги бар? Мен дал ушундай ойлочу элем. Чет өлкөдө илимий конференция болмок. Ошого кызуу даярданып жатам. Учакка аз гана убакыт калган эле. Кофе ичип алганга университеттин ашканасына кирдим. Кофе ичип жатып, көп кыздын арасында шыңгыр күлгөн күлкүгө көңүл бурдум. Бурулбай туруп, күлкү кимге таандык экенин билдим. Кызык. Анын бир да жолу күлгөнүн укпасам да билдим. Өтүп бара жатсам, капкара каректери менен дагы тепчиптиктеди. Кандайсың, Асел? Өзүнүмдү тааныбай турдум. Жакшы. Кыздар экөөбүздү карап туруп калышты. Биз тиктешип туруп калдык. Бир нерсе айтайын дедим, сөз чыкпайт. Акыры басып кеттим. Артымдан такылдаган таканын үнү келе жатты. Асел экенин билип туруп эле аркама кылчайбай койдум. Ал мени кылчаят деп ойлоду. Бирок жана кыздардын жанында апкарып калганым үчүн өзүмдү жемелеп токтобой койдум. Ошол боюнча мен чет өлкөгө учуп кеттим. Жарым айдай көрбөй жүрдүм. Боолугуп жүргөндө досум чакырып калды. Эмне эле сенин кабагың ачылбай калган? Эмнесин айтасың? Бир кызга көзүм түшүп калды. Анан эмне? Кыздар сага качан маселели? Каалаганыңды алып тынчы элең го, карт бойдок. Ошентчү мене деп шердене түштүм. Ким ал? Студент. Менден 18 жаш кичүү. Сулуубу? Айтасың да. Айтпайсыңбы? Аябай сулуу. Башкача. Өзгөчө. Моделдик агентствода иштейт эмиш. Ушул элеби? Ким? Аты жөнү? Баарын айт. Эртең сенин койнуңда болот. Койнума салганды кааласам, өзүм эле салып алмакмын. Окуй. Үйлөнөйүн дейсиңби? Аргасыз күлүп башымды чайкадым. Чынымда эмне кылышымды деле билбейм. Акыры ошол досум аркылуу Асел менен тааныштым. Ага белек бекчектерди берүү, күндө чалуулар, кат жазуу менин жашоомдун эң башкы маанилүү нерсесине айланды да калды. Адатыбыздай эле ресторанга барып кайтып келе жатканбыз. Аселди үйүнө жеткирейин дегем. Бүгүн үйгө барбайм деди ал. Эмнеге? Ильяс агай, мени башка жака алып кетиңизчи. Далдырап эле калдым. Менин батириме жөнөдүк. Үйүм ага жакты окшойт. Залдын ортосуна сунала түштү. Жанына барып, чачтарынан сыладым. Каршылык көрсөтпөдү. Маңдайынан өптүм да шылдың көз карашты көрдүм. Бирок ошол учурда анализ дегенге алым жеткен эмес. Эртеси күнү жуунуп таранып уктоочу бөлмөгө кирсем, Асел боенуп отуруптур.
Asel, men seni şaşıra almayım. Uylanalım çökörüz. Макул. Ойлонбостон ушуну айтты. Мен чексиз бактылуу элем. Дароо апама чалып, жакындарыма кабар бердим. Тойго камылга жүрүп жаткан. Телефонума SMS келип түштү. Тойду токтот деп жазылган экен. Кайра чалсам, өчүп калган экен. Ошондо эле бир түйүн бар экенин билгенимде эмне? Ага көңүл бура турган учур эмес эле. Ойлоно албапмын. Аселдин апасы менен колдон алып кете турганда гана тааныштым. Таң калыштуусу, ал биздин кафедрада мурун иштеп кеткен Калеча жалгасынова болуп чыкты. Ал эмнегедир биздин баш кошуубузду кубаттаган жок. Жашы улуу адамга кызын берип жатканына өкүнүп жатса керек. Биз үйлөндүк. Эгер келинчек алуу ушунчалык таттуу болсо, эмнеге буга чейин качып жүрдүм экен деп ойлондум. Биздин таттуу жашообуз башталды. Бири-бирибизге көнө баштадык. Болгону балалуу болгум келгенин айтсам, кое туралы деп өтүндү. Ошол күндөрүбүздүн биринде көздөрүм начар көрүп машина айдоого мүмкүн эмес деген таянак чыгарып беришти. Аргасыз айдоочу алууга туура келди. Айдоочумдун аты Алек болчу. Жүр үйгө. Кирип чай ичели, дедим бир күнү кеч келгенибизде. Асел сыналып көрүп отурган экен. Аны менен катарлаш отурду. Мен жуунчу бөлмөгө кирип кеттим. Чыксам экөө каткырып бир нерсени аябай талкуулап жатышыптыр. Аселдин мындай жарык кабагын аз көргөн жаным Алек Колуктумдун көңүлүн ачканына сүйүнүп кеттим. Келип тур, өзүңдүн үйүңдөгүдөй көр, деп узаттым. Алек ошентип байрала баштады. Бирде Аселди, бирде мени ташып жүрдү. Мени кабатыр кылганы, аялым мени өзүнө көп жолотпой калды. Учактайын десем эле бир күнү жүзүм буруп кетти. Asel, ne oldu sana? İlyas, başım orup жатат, бүгүн тийбейчи мага? Балалы болсак дегенде, врачтар ушул күндө болжоп, балалы болсак жакшы болмок. Бала, оюңдун баары бала. Мен өзүм үчүн да жашагым келет. Сен эмне, аялды балалуу болуш үчүн эле алдың беле? Эми апамдарды да неберелүү кылып сүйүнсөмбү дегенде, Асел. Не хочу. Уктап калган экем. Түн ортосунда ойгонуп кетсем, Асел жанымда жок. Келер, дааратканага чыккандыр деп жатсам, келбеди. Төшөктөгү ордун сыйпаласам, эбак муздап калыптыр. Жүрөгүм шуу дей түштү. Туруп бөлмөлөрдүн баарын карап чыктым. Жок. Тарынтып алдымбы? Апасыныкына кетип калдыбы? Бирок эмнеге? Эмне кылып тарынттым? Ойлонуп көрсөм, ал таарынчудай эч нерсе кылбаган экен. Таңга маал келди. Каякка жүрөсүң? Жөн эле. Кандайча жөн эле? Клубда. Сен уктап жатканда подружкаларым чалып чакырды. Сен ойготкуң келген жок. Сени күйөөлүү аял деп коет. Түнкү барда сага эмне бар? Түн жарымда. Мен жашмын. Мен ойногум келет, жыргагым келет, бийлегим келет. А сен болсо, ты такой скучный. Сен билимдин артынан казып жүрө бер, а мен жыргайм, ойнойм. Жакындап барып кармай калсам, ичкилик менен тамекинин жыты мурдумду өрттөп кетти. Жаактан ары бир салгым келсе да, колум барбай өзүмдү кармап турдум.
Ушул учурда мен эмнени ойлондум билесиңерби? Аны мындан ары кантип көңүлүн ачаарымды ойлондум. Жаштыгын аядым. Сулуулук ушундай болсо, жаш болсо, чын эле менин 4 дубалымдын ичинде кантип камалсын? Ал ойгонгондо ачуум кайтып калган эле. Асел, мен түшүнүп турам. Мени кечирип койчу. Жок, сен мени кечирип кой. Келе көз чет мамлекетке барып, эс алып келебиз. Балайыбыз толгон жок. Ильяс, мен... Экөөбүз эле барып эс алып келебиз. Сен важный жумуштарың бар эмес беле? Жок, бардыгын токтотом сен үчүн. Сен каалаган чет мамлекетке барып, эс алып келели. Башымды жоготуп коюп, сүйүү көрсө, сокур, дүлөй, дудук, акылсыз кылып кое алат экен. Акмак кыз. Селе, сен мага мындай баш аягы жок суроолорду бере бербечи. Сен эле көңүлдөштөрүң алып келет бекенсиң. Бүт эле мен карап турушум керек бекен. Эми орун алмашты апа. Мен алып келем, сен карап турасың.